Мындан 25 жыл мурда өлкө борборунан 1000 чакырым алыстыкта чек арада жайгашкан өзгөчө стратегиялык аймакты облус кылып түзүү зарылчылыгы келип чыгып, 1999 жылы 13 октябрда Баткен облусу өзүнчө аймак өлкөнүн 7-чи облусу болуп түзүлгөн. Облус өлкөнүн түштүк батыш бөлүгүндө жайгашып, Тажикстан менен Өзбекстан өлкөлөрү менен чектешип турат. Баткен облусунун жалпы аянты 17 000 чарчы чакырым. Ал эми калкынын саны 570 000ден ашуун. Облуста 60тан ашуун улуттардын өкүлдөрү биримдикте, достукта жана ынтымакта жашап келет. Баткен облусунун өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү кенен. Облус меймандос адамдары менен гана эмес, жер астындагы байлыктардын мол кору менен да даңкталат. Кол тийбеген абалда сакталып жаткан алтын, сурма, сымап, алюминий запастары менен көмүр кендери аймактын зор байлыгы. Облустун аймагы Фергана өрөөнүн түндүктөн түштүккө карай созулган өрөөндөрүн, Алай, Түркистан кырка тоолорунун түндүк капталдарын ээлейт. Төбөсү асман тиреген арка тоолорду аралап 5 дарыя агып өтөт. Алар Кыргыз тоолорунан агып түшкөн Исвайрамсай, Ак суу Шахимардан, Кожешкен соо, Ак суу Исфара, Козу Баглан дарыялары. Бул дарыялар Баткен облусунун аймагын сугат суу менен камсыздап, аймакта гидроэнергетикалык тармакты өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Баткен берекеси төгүлгөн бейиштин төрү. 18 000 гектар аянтагы мөмө бактары облустун кирешелүү тармагы, ширин даамы, табылгыс дарылык касиети менен баркталган өрүгү, алма, шабдалы, геласы, кең талаага жайылган күрөчү аймактын берекеси. Климаты ысык келген бул аймакта өрүк мөмөсү элдин негизги киреше булагы. Баткен облусу туризм багытында өнүгүүгө өрүш алды. Нечен кылымдарды карыткан тарыхый жайлар, 9-17 кылымга таандык архитектуралык эстелик курулуштар бар. Ал эми табият койнундагы жаратылышы кооз аймактарга жыл сайын миңдеген адамдар келип эс алып кетишет. Мадыген, Каникут, Кудайархан чебе, Мыктын көрү, Карабулак көрүстөнү, Саймалуу таш Баткендин тарыхы, катылып жаткан сыры. Карапшин капчыгайы, Дугаба альпинисттик лагери, Саркент мамлекеттик жаратылыш паркы көпчүлүктү суктанткан кооз табигаты. Мындан сырткары Баткенди мекендеп атагын алыска тааныткан, дүйнөдө сейрек кездешип кызыл китепке кирген айгүлгүлө гүлдөрдүн ханышасы. Жазында ак кызгылт, күзүндө көз жоосун алган түркүн түскө оронгон өрүк сарылар Баткендин сакурасы. Баткен улуу инсандар төрөлүп өскөн ыйык жер. Кыргызстандын жаралуу тарыхында өчпөс из калтырган, мамлекеттүүлүктү түптөгөн тарыхый инсандар Исхак Разаков, Абсамат Масалиев, Абдыкадыр Орозбеков, Мурат Салиховдор касиеттүү Баткен жергесинин сыймыктары. Алар салган чыйыр жолдо өлкөбүз өнүгүүгө өрүш алып келет. Баткен кайталангыс таланттардын мекени. Молдонияз, Эгемберди Ерматов, Тургунбай Садыков, Апаз Жайнаков, Саламат Садыковалар элибиздин сыймыгы. Баткеним гүлдө жайына, тынчтыктын төрү болуу. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Кыргызстан Баткенден башталат, Баткен өнүксө өлкө өнүгөт деген ураанын астында буюрса Баткен аймагы өнүгүүгө карай багыт алды. Калыстыкты туу туткан, тарыхы, тамыры бар баатыр мүнөз Баткен эли эчен оор күндөрдү баштан кечиргендигине карабастан улам алга умтулуп, өрүгүндөй таттуу, айгүлүндөй кооз келечекти курууга ынтымак, карашкерлик жана талбаган эмгек аркылуу баратат. Бай маналуу Баткенибиз өлкөнүн эң алыскы жаш облусу болсо да, стратегиялык маанилүү аймакта элдин изги тилеги, майышпас кайраты жана биримдиги өнүгүүгө болгон
ынтымактуу кадамдарды жарата берет. Баткен казылбаган кенге, жазылбаган тарыхка бай, потенциалы зор аймак. Анткени касиеттүү Өрүксары жеринде нарыктуулук, барктуулук, баалуулуктарды жана каада салттарды бекем сактаган уюткулуу, куттуу эли бар. Мына ушул келечек болгон жаркын көчүбүздү, каада салтыбызды, маданиятыбыз жана ыйык жерибизди көздүн карегиндей сактап, урпактардын улап кетүүсүнө өбөлгө бололу.